Президенттин экс макамын алып салуу. Мындай сунуш Конституциялык кеңешменин кезектеги жыйынында сунушталды. Кеңешменин мамлекеттик бийлик органдары секциясынын өкүлдөрү экс-президентке өтө көп артыкчылыктар берилген деп эсептейт. Элдер абдан ушундай бир көңүлдөрү калыптыр. Канчасы келип атат, баары тең ушул суроону көтөрүп атышты, эксти алып койгула, экс статус алып койгула. Эми аны да карап атабыз, анткени мындайда анын ал экс статуска конгондо андан кийин кандай ошого эмне кирет, эмнесинен ажыратат, эмнеси бар, эмнеси жок, бул анан кийин мыйзам менен аныкталат да. Бирок ошону дагы азыр карап атабыз, кандай болот да. Ал эми соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн Жогорку соттун төрагасын мекеменин кызматкерлери өзү тандашы керек деген сунушка токтолушкан. Белгилей кетсек, азыркы баш мыйзамда Жогорку соттун төрайымы президенттин жана парламенттин макулдугу менен дайындалат деп көрсөтүлгөн. Жогорку соттун төрагалыгына 10 жылдык юридикалык тажрыйбасы бар. Анын 5 жылын сот болуп иштеген адам келиши керек деген сунуштар айтылууда. Ал эми сотторду тандоо кеңешинин курамы канча кишиден турат жана ал кимдер тарабынан шайланары азырынча талаш бойдон калууда. Мүмкүн жарымын жогорку кеңеш, граждандык активисттерден, жарымын ошо көп тажрыйбасы бар сотто иштеген адамдарбы, ошол каралып атат да. Канча киши болуш керек? Кээ биркилер сунуш берип атышат 26-27 болуш керек. Кээ биркилерибиз биз токтолуп атабыз, жок, деле көп кереги жок. Анткени көп болсо, ал деле бир анын көпчүлүгүнүн санына эмес, анын качествосуна караш керек. Биз айтып атабыз 15-16 мүмкүн жетер деп. Ошол азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Бүгүн Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү адаттагыдай эле жалпы жыйынга чогулушту. Анда элдик курултай маселеси көбүрөөк талкууга алынды. Бул боюнча учурда 3 концепция даярдалыптыр. Анда делегаттардын саны, курамы жана тартиби боюнча ар башкача жазылган. Ошондой эле баш мыйзамдагы светтик деген сөз талаш жаратты. Акыл эс ыйман коомдук уюмунун жетекчиси Дүйшөн Ажы Абдылдаевдин пикиринде мамлекет динден ажыратылган деген сөздү оңдоп жазуу керек экен. Ал деген мамлекет менен дин ажыратылган деп жазылбаш керек. Ал мындай болуш керек да. Диний уюмдар мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүгө тыюу салынат. Же жол берилбейт деген иши туура да. Так жазыш керек. Ушундай жазылыш керек, ушундай редакция. А мамлекет менен дин ажыратылган десе, биринчиден эстирдин атеисттик конституциясы болуп, шерменде болуп, уят болуп. Экинчи жагынан ажыратылышы таптакыр эле мүмкүн эмес да, себеби дегенде бизде 90% эл болуп атпайбы, мусулманчылык тутунган. Бирок башка пикирди кармангандар да жок эмес. Мен өзүм оюм боюнча светтик деген жазылыш керек, и светтик жашоо менен биз жашаш керек. А динди биз салттуу, ислам дини мурунтан бар, ошол менен кетишибиз керек. Калган башка диндегилер өзүнүн салттуу. Биз ошо дин жагына жакшыраак көңүл буруп карашыбыз керек. Элдик толкундоолордун кийинки коомчулуктун талабын эске алуу менен баш мыйзамды өзгөртүү чечими кабыл алынган. 80 депутаттын демилгеси менен коомдук талкууга чыгарылган. Конституциялык кеңешме түзүлүп, баш мыйзамдын долбоору алгачкы ирет кыргыз тилинде жазылып жатат. Анда эң алгачкы ирет элдик курултай институту киргизилгени турат. Ошондой эле бийликтин бардык бутактарында тең салмактуулукту камсыз кылуу боюнча сунуштар коомдун бардык бөлүгүнөн келип жатат. Кеңешме аптасына 2 ирет, дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү жалпы жыйынга чогулат. Ал эми башка күндөрү секцияларга бөлүнүп иш алып барышууда. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.